Барпынын аты. Ассаламу алейкум ас сүйүүчүлөрү, амансыздарбы? Сиздер көрүп турган мына ушул жоон кара бышты сатылып атат. Бул ушул жерден биздин кошуна айылыбыздан жанаша турган айылдан Азамат деген инимдин аты. Өзү былтыр алган эле. Ушу биз менен катар улакка чыгып барып келип жүргөн жигиттерден. Кайра сата турган болуп калдым дейт. Машина алган экен, срочно акча керек деп айткандан элге салып тартып атабыз. Сиздер байкап баскан турганын көрүп, бул кара быштыга өзүңүздөрдүн оюңуздарды жаза кетсеңиздер болот. Теги таза кыргыз жылкысы, түбү чоң ачынын аты деп алганмын деп атат. Өзү былтыр алып келген. Тарбиясын көрүп атасыздар. Мына жаш бала эле башкарып атат. Акчасы да арзан коюлат. Былтыр калганымын үстүнө бир аз эле айтайын, тезирээк сатайын деп атат. Анда эмесе сиздер көңүл коюп карап туруңуздар. Эгер жаккан болсо батыраак чалыңыздар. Мен азыр ата-энесинен маалыматыны толуктап алып берейин. Азамат иним жанымда. Азамат, бул өспүрүмдү тааныштырайлы иним. Бою, башы, теги каяктан келген, жашы? Бул ака атты жерге талыктардан алганмын. Таги түгү чоң ачыныкы деген. Сентябрларда алгам, ушу 185 алгам ака. Чыгын эле ич керек. Азыр акча керек болуп калып, кайра алып чыктык ака. Ошо улакка кекеде чыгам. Үйдө турат ака, минилбей эле. Келген бойдон эле. Мен өзү башка иш кылам ака. Атка улакка деле кол тийбейт. Ошол ака. Кызыккандар болсо келип минип көрүп чаап көрсө болот ака. Чоң ачынын аты болсо мына бул чоң көрүнүп турганы менен бирок таза эле кыргыз жылкысы экен да. Эми саткандар таза кыргыз жылкысы, энеси чоң деген эми. Алардын сөзү ошондой болгон. Жакшы экен. Боюнун бийиктигин ченедиңби? Эми биз билесиз ага метрди өлчөбөдүк. Бою бийик. Бою бийик бирок 170ке дери болсо керек. 60 плюс деп коер эле. 60 бийик ака, 65тин тегереги да. Жакшы экен. Келсе дагы көрүп ченеп алар, бирок чындыгында бойлуу, чоң жоон дагы. Эмеси кандай? Кыймыл аракет, зардасы, тогу дегендей. Эми ага өзүбүздүн жылкы. Гажагайлап, секирип, үркүп, андай нерселери жок. Ошо жаш бала деле мине берет, өзүм деле мине берем. Үйдөгүлөр карайт. Кыймыл аракет тездигичи? Жакшы ака, эми кызыккан адам минип көрөт, эми азыр бизге иш кыйын. Жеп ичкенин сурабасам деле болсо керек, Эми ага жооп ал жагын ачып жеп ичкен. Мына турушунан дагы байкалып турса керек. Жакшы экен. Анда басым канча дейсиң эми? Эми 250 деп атам эми ага. Алган сенасынан кичине эле кошуп, акча керек болуп калгандан. Буну өз аткылам деп алгансың? Ооба ага. Мен акча керек болуп калып, срочно алып чыктык. Жакшы экен. Анда мен жакындан атыңы тартып берейин. Калган маалыматын уктуп. Дагы кызыктырган суроолор болсо мен номерин калтырамын. Чалып байланышасыздар. Камболоттун кара атындай эле көрүнөбү? Маалыматын толук уктук көрдүңүздөр. Өзү балбан, жоон, бойлуу дагы. Маалыматтарын толук айтып берди Азамат иним. Калган маалыматыны өзүнөн дагы аласыздар. Калганын дагы келип минип көрүп дагы да баа берсеңиздер болот. Мен жакындан тартып өтөйүн. Азамат, оозун ачык болобу? Жазга жаңасы экен, азыр бышты. 3 жашта, жазга 4 жаш. Сай эле экен, Жок, эч нерсе жок. Жакшы экен. Жакшы экен мына. Маңдайынан омуроосу, туяктары, арткы туяктары, терсектери, кабырга капчыты, бели, соору. Анан мына бою. Бирок бойлуу, 65тин айланасы деп атабы? Нары көздү айдачы, чаткаган тарталы. Кутуш досун баласы. Атка жеңил, тайга чак. Болду, кайта бер. Бул ат чапканда ойбой. Жер кургап кетет да. Жакшы экен. Бери кутуштун баласы. Бери кайрып туруп аттын оозун бир какчы. Ай, Азамат. Аллады.
Арыққа түшүп кетпейин. Мына ушул ат болду достор. Чалып байланышып көрөсүздөр. Ат барпыда. Трассанын эле жээгинде. Какчы өзүңү? Азаматтын кишине салып көрдүңбү? Мына жыйындарга, топко. Така улактарга салып атабыз ага. Мына 13-үндө чоң улак болот дейт. Ошого деле салып көрсө болот ага. Барганы кандай? Барганы катуу барат ага. Катуу барабы? Ооба, катуу барат. 13-үндө улак чоң болот, ошол жерге сынап көрсө болот дейсиңби? Эми жашы пышт ага. Өзүнө жашына карап салып көрсө болот ага. Ат катуу барат. Макташтабыз. Жакшы экен, бирок эртеге дагы барпыда мындай сорунду тек улагыбыз бар. Барып ынтымак улагынан башка дагы эртең. Ошол жерде деле көрсө болот экен да? Болот ага, чалса апарып салып көрүп деле эсептеп эмне кылса болот ага. Болду, эсеп анда.